на машины подождут. Пешеход главнее. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгына жардам көрсөткөн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагы болуп өттү. Сынакта бир нече критерийлер каралды. Сапка тизилүү, жол эрежелери, жол кыймылын жөнгө салуу, жаш айдоочу, деги эле милициянын кайгылуу кызматынын милдеттерине кирген айрым эрежелер боюнча бир нече тапшырмалар берилди. Жол кыймылынын коопсуздугун алдын алууга, жол кырсыктарынын алдын алууга бүгүнкү күнгө чейин мектеп окуучулары арасында биздин кызматкерлер менен биргеликте иш жүргүзүп келсе, ошол иш жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыктоо иш чарасы болуп атат. Шоссе жолду коштоп көчө менен баратат. Жөө кишилер баскан жол тротуар деп аталат. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти менен биргеликте жүргүзүп атабыз. Бул иш чаранын жыйынтыгын чыгаруу бул буга чейин 2023 жыл окуу жылы 22-23 жыл окуу жылында биздин Бишкек шаарынын ичинде мектептерде атайын жол коопсуздугу боюнча жаш өспүрүмдөрдүн жол кырсыктардын алдын алуу боюнча биз буга чейин окутуу иштерин жүргүзүп келгенбиз. Мына 2023 жылдын жазкы окуу жыйынтыктоо учуру келип отурат. Ошондуктан биз 2023 жыл үй 2023 деп айтып коебуз орусча. Ошол иш чаранын бүгүнкү жыйынтык конкурсу болуп атат. Конкурска 8 команда катышып атат. Кароо сынак буга чейин райондордогу мектептер арасында өткөрүлүп, андан жеңип чыккан окуучулар катышып жаткандыктан бардык команда тең эң жогорку көрсөткүчтөрдү берип жатышты. Окуучулардын жол коопсуздугун сактоо боюнча сахналаштырылган программасы да көрөрмандар үчүн кызыктуу жана таасирдүү болду десем болот. Они занимаются тем, что проводят там мероприятия и рассказывают детям, приходят к начальным классам и рассказывают детям правила дорожного движения. Жаш инспекторлар көптөгөн иш-чараларды жүргүзүп, кенже класстарга барып, жол эрежелери тууралуу айтып, жол белгилерин көргөзүп берет. Мындан сырткары айдоочуларга да жолдо жүрүүдө эки жакты кылдат карап, абайлап өтүүсүн эскертет. Происшествий, чтобы ДТП было поменьше желательно. Кароо сынакка жалпы 7 команда катышып, биринчи орунду номер 67 мектеп гимназиясы, ал эми экинчи орунду номер 26 француз тилин тереңдетип окууну камтыган гимназиясы, ал эми үчүнчү орунду номер 55 жалпы билим берүү орто мектеби камсыз кылды. Ал эми бүгүнкү сынакты жеңген окуучулар жакында өтө турган республикалык деңгээлдеги кароо сынакка катышууга жолдомо алышты. Чолпон Деркенбаева, Айсырга Кадырова, Эржигит Тилекбек уулу, Таңкы Коңгуроо программасына. Главнее, я перевожу людей, но главнее всех, заметьте, это маленькие дети. За детей в ответе я, нет главнее меня, друзья.